9 октябрдан 15 октябрга чейинки жылдыз төлгөө менен тааныштырабыз. Кой жылдызы. Табиятыңыздан түнт болсоңуз, анда бул жума ачык айкын, шайыр адамдын образын ойногонго туура келет. Анткени сиз таанышкан, баарлашкан адамдарга өзүңүздүн позитивдүү жактан көрсөтүшүңүз зарыл. Досторуңуздун, жакындарыңыздын, балдарыңыздын туура чечимин, жакшы иштерин мактаңыз. Каржы маселесинде сараңдык менен дос болбоңуз. Аз акча үнөмдөйм деп, кийин андан 2 эсе көп акчага чыгым тартасыз. Букачар. Эгерде сиздин көз алдыңызда кимдир бирөөнүн эл алдында кемсинтип жатышса, анда ал алсыз адамдын коргогондон коркпоңуз. Сүйүүдө берешен болуп, жакындарыңызды белектер менен кубандырыңыз. Бул үчүн сизде жакшы мүмкүнчүлүктөр болот. Ири сатып алууларды пландап жатсаңыз, азырынча кое туруңуз. Үй бүлөлүү букачарлардын үй бүлөсүндө гармониялуу мамиле орун алып, араздашып жүргөн жан шериктер жарашып тил табышат. Эгиздер. Апта абдан жемиштүү болот. Жаңы бизнес өнөктөштөрдү таап, башкалар менен кызматташуудан максималдуу пайда табасыз. Жөндөмүңүздөн, дараметиңизден шек санабай кайсы тармакта болбосун иш баштай берсеңиз, ийгилик сиз тарапта болот. Каржылык абалыңызды жакшыртууга жакшы сунуш түшөт. Бирок этият болуңуз. Мындай ийгилигиңизге баары эле кубана бербейт. Бойдоктор бир нече таанышуулардын артынан болочоктогу сүйүктүүсүн табышы мүмкүн. Бөйөн. Убактыңызды текке кетирбей, өзүңүзгө кам көрүүгө, саякаттоого убакыт келди. Көп нерсени жаңыча сезип түшүнөсүз. Буга чейин кайсы бир окуяларга үстүртөн баа берип бүтүм чыгарып жүргөн болсоңуз, бул жолу аны жөн тереңиз менен сезип көрөсүз. Маанилүү документтерге кылдадык менен кол коюңуз. Келишимдердин бардык пункттарын окуп чыгыңыз. 6-тыюмуңуз сизди кайсы жерге кыйынчылыктар күтүп турганын алдын ала сезүүгө жардам берет. Арстан. Сизди тыйсыздандырган бардык көйгөйлөрдөн психикалык жактан арылууңуз керек. Чынында баары сиз ойлогондон алда канча жөнөкөй. Абалды өзүңүз татаалдаштырып жатасыз. Жакынкы келечекте жашооңузда жаман окуялар күтүлбөйт. Куру тыйсызданбаңыз. Туура тамактанууга өтпөсөңүз, ашыкча салмактуулук менен күрөшүп калуу коркунучу бар. Ооруну дарылагандан көрө алдын алуу жеңил экенин эсиңизден чыгарбаңыз. Бийкеч. Саякаттоо, шаар четине чыгуу сыяктуу сапарларыңыз болсо токтото турганыңыз жакшы. Бул мезгил ичинде алыска сапарлар ар кандай материалдык чыгашаларга алып келиши мүмкүн. Жалпысынан апта тынч өтөт. Өтө олуттуу болбоңуз. Жумушта көмүскөдө калбаганга аракет кылыңыз. Жетекчилигиңизге көрүнүңүз. Чынчылдык менен топтогон аброюңузду кызыкчылыктар болсо туура багытта пайдаланып көрсөңүз болот. Тараза. Бизнесте катачылык кетиресиз. Бирок ага карабай сиз алдыда ал ката мыкты тажрыйба болот. Үй бүлөңүз менен баарлашуудан, жакындарыңыз менен сырдашуудан ырахат аласыз. Керексиз чыгымдардан сак болуңуз. Анткени ал көйгөйлөргө жана каржылык жоготууларга алып келиши мүмкүн. Жогору жактагылар жана таасирдүү адамдар менен таанышуу, баарлашуу карьералык тепкичтин көтөрүлүүгө жардам берет. Чаян. Моюнга оор жүк жүктөөнү каалабасаңыз, анда убадаларды берип, татаал жана жооптуу долбоорлорго аралашпаңыз. Бир катар көйгөй кыйынчылыктан улам өзүңүздү моралдык жактан алысырап бараткандай сезесиз. Кызыктуу китеп окуу же кино көрүү маанайыңызды көтөрүүгө жардам берет. Өнөктөштөрүңүздүн ишине көз салып туруңуз. Кимдир бирөө шалаакылык кылып, маанилүү келишимдин ишке ашпай калышына себеп болушу мүмкүн. Жаачы. Насыяга ири буюм сатып алууну пландап жаткандар аракетин ушул жумада баштаса ийгиликтүү болот. Пикирлеш адамдар менен таанышып, достук чөйрөңүздү кеңейтесиз. Карыз алып, бирок бербей жүргөн адамдарыңыздан сот аркылуу аласаңызды өндүрүп алсаңыз болот. Бойдоктор кыялыңардагы ханзаада ханышаны күтүп жүрө берген болбойт. Реалдуу жашоодон теңиңизди таап, аны менен бактылуу болуу өзүңүздүн колуңуздарда. Текечер. Жашоо образыңыздагы кескин өзгөрүүлөр менен көп адамдарды таң калтырасыз. Позитивдүү ой жүгүртүү, оор кырдаалды жеңилдей кабыл алуу жан дүйнөңүзгө тынчтык алып келет. Ата-эне, бир туугандарыңыз менен сыр бөлүшүңүз. Үй бүлөлүү текечерлер ачыкча бала саактыгынан зыянын тартышат. Документ иштерине байланыштуу чырдуу окуяга аралашып калбайын десеңиз, маанилүү документке кол коюуда дыккат текшериңиз. Суукуяр. Энергияңыз түгөнүп, көп иштерди бүтүрүүдө алсырап каласыз. Жашооңузда өзүңүзгө жаккан ишти жасап, энергияңызды толтуруңуз. Жумушта жана жеке мамилелерде өйдө ылдый сыноолор болот. Бирок андан сиз тескерисинче пайда таап, позицияңызды бекемдейсиз. Иштериңиздин багыты эмоционалдык маанайыңызга жана күрөшкө жараша болот. Башка жакка көчүү жөнүндө чечимдер, үйдү оңдоо же сатуу тууралуу пландарды түзөсүз. Балык. Жашооңуздун бейпил жана тынч мезгили башталат. Чыгармачылык активдүүлүгүңүз артып, каржылык абалыңызды кантип жакшыртуу керектиги боюнча пландарды түзөсүз. Айрым пландарыңызды ишке ашырууда буттосуулар болот.
Атаандаштарыңыз сиздин алсыз жериңизге тийип басым жасашат. 7 күн ичинде убактыңызды көп баарлашууга коротпой, жалгыз калып өзүңүз менен өзүңүз сүйлөшүңүз.